Assalamu алейкум, YouTube көрүүчүлөр, кыргыз элим, кандайсыздар? Мына 2 күндөн бери интернет желесинде кайсы сайтка кирсек да казак менен кыргыздын ортосунда болгон ызы чууну көрүп атабыз бардыгыбыз. Instagram болобу, TikTok болобу, Facebook болобу, кайсына кирсек да ошол эле жаңылык болуп калды да. Анан эми биз деле адам кургалыбызбы деп видеолордун көчүрүп алып YouTube'дан каналыбызга биз да киргиздик, баары көрсүн, эл көрсүн депчи. Просмотрлар аябай кетти. Instagramга киргизип атабыз, YouTube'га киргизип атабыз. Анан бир момусман бир тууганыбыз мага жолугуп, буларды киргизип атасыңар эмне максатта деп суроо берди да. Анан эми биздин оюбуз катталуу көбөйсүн, просмотр көп болсун деген максатта биздикичи. Анан негизги ойлоп карасаң, мунун артында эмне бар, ойлобойт экенбиз да аначы. Анан комментарийне карасак, жалаң эле бири-бири менен урушуп атканы, тилдешип атканы ошондой болуп атат да бир карасамчы. Анан чын эле ойлосоң ошол туура эмес иш кылып аткан экенибиз деп ойлодум да. Мүмкүн бирөө менен бирөөбүздү чабыштырып коебузбу, же мүмкүн жолугуп кала турганбызбы, Казакстанда же Кыргызстанда жолугуп кала турганбызбы, бири-бири менен урушуп калса биз себепкер болуп калабызбы деп биз күнөөгө батып атканыбызды ойлоп турук да негизинде. Аны ойлоп, тез аранын ичинде ушул болгон каналымдагы ошо видеолордун баардыгын өчүрдүм. Эми ушуну жүктөп аткандагы блогерлерге да кайрылат элем да, бул жагын да ойлоп койсоңуздар депчи. Анткени бул комментарийне карасаң, бири-бири менен кырылышып атканы, адамдардын ортосуна чок салгандай эле болуп калат экенбиз да. Мисалы бир адам 100 адамга тамеки чеккенди үйрөтүп кое турган болсо, бул деген канча деген күнөөнү алат мойнуначы. Биз деле демек жакшы нерселерди чыгарып, жакшы нерселерди көрсөтүп берсек, адамдар ошодон үлгү ала турган болсо, канча деген сооп жазылат экен да. Анан эми ошол жүктөп аткан кыргыз элиме, блогерлерге да кайрылат элем. Ошол видеолорду өчүрүп койсоңуздар, мүмкүн өзүңүздөр деле күнөөгө батып аткан чыгарсыздар депчи. Билбей бир иш жазай турган болсоң, Аллах Таала кечирет. Анан тооба кылган адамды Аллах Таала жакшы көрөт да. Анан мындай нерселер болсо эми жүктөп эле коюш керек экен да. Мен ошо кайрылганым ошол эле да. Ушундай жүктөлүп калган видеолорду өчүрүп салсак. Өзүмө каалаган жакшылыкты башка бир туугандарыма да каалайм да. Ошо баардыгыбыз күнөөгө батып калбайык, жок жерден эки адамды уруштурупчу. Ошол бир туугандарыбыз эми жакшы жагынан эле чечилет деп ойлойбуз. Аллах Таала баарыбызга иман берсин, ден соолук берсин, эки мамлекеттин элдери ынтымакка келсин. Барыңыздарга ассаламу алейкум.